Ilgeri bir boz үйдө Саадат деген кыздын bir ак мышыгы болуптур. Күндүн биринде ошол мышык жоголуп кетет. Кыс 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 кыс. Кыс 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 кыс. Мышыкты таап албай Саадат боз үйгө ыйлап келет. Эмне болду сен менен? Дагы эмне кийлеп атасың? Я, мышыгым жоголуп кетти. İzdebegen жерим калбады. Эч жерден таппадым. Эми ушуга да ыйлайсыңбы? Азыр бат эле издеп таба алып сен мышыгыңды. Ошентип Актал менен Саадат Токой жака мышыгын издеп кетишет. Кыс 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 кыс. Кыс 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 кыс. Бул жактан көрүнбөйт экен. Кеттик башка жака. Кыс 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 кыс. Кыс 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 кыс. Кыс кыс кыс. Кайсы жакта жүрөт ушул оңбогон мышыгың? Боз үйдө эле отурса эмне болот эле? Ошентип мышыкты курак Токойдон издеп жүрсө астынан мастан чыга калат. Ассаламу алейкум. Колго түштүңөрбү я, байкуштар? Мастан десеңер мени жегиле, бирок карындашыма тийбегиле. Сен аябай ер бала турбайсыңбы? Сен мага жактың. Бул жакта эмне кылып жүрөсүңөр? Айткыла батыраак. Менин карындашымдын мышыгы жоголуп кетти. Ушул мышыкты издеп жүрөбүз эртеден бери. Токойлордо. Силерди бир пастеге бул Токойдо шайтандар менен желмогоздор талап салышат. Аларга дагы жырткычтар кошулат. Ошондо көрөсүңөр силер. Андан көрө жүргүлө менин үңкүрүмө отуруп тургула. Мен силердин мышыгыңарды өзүм издеп табып, силерге көтөрүп келем үңкүргө. Макул. Бул жакта отуруп, мени күтүп тургула. Тамактарымды жеп салбагыла айтайын силерге. Ачка калсам чачыңарды бирден жулам. Деп мастан жолго чыгат. Бул эмне болгон торпок, я? Оттоп жүргөн жеринен урдап келе бердик. Азыр союп жейбиз да. Анча-мынча курсактарды тойгузуп. Биздин тоодо кылмышкерлер көбөйүп кетти. Качан мыйзам иштейт? Ким буларды жоопко тартат, билбейм. Баштан ошентип баратып, эки бака жеп аткан шайтандарга жолугуп калат. Келе солор, силер эмне? Бака жеп атасыңарбы я? Токомагар коргорлар. Жеп атабыз. Эти көп замы сонун турбайбы? Ос тийбейсизби? Сиз дагы? Жок, мен бака жебейм. Мен силерге француз эмесмин. Кыргыздын тамагы барбы? Жолу музак, курсакты ачты аябай. Мастан, сиз үчүн кыргыздын тамагын бат эле таап беребиз. Кичине күтө туруңуз. Мына жей бериңиз эми. Шашпай эле. Ичинде эмне бар я? Кыргыздын тамагын сурабадыңар менеңер. Сүзмө бар ичинде. Сүзмөгө окшобойт го я. Мен раматылык атамдын бутушун деп жыттанчы эле. Бул эмне я? Бул эмне дейм силерге? Бул сиздин раматылык атаңыздын сасыган бапактарынан бирөөсү болсо керек да. Мени кара, азыр сасык байпак деп көрсөтөм сага. Өлтүрөймбү я? Өлтүрөйм азыр. Эмне дейсиң я? Аяп коюңуз мени мастан. Мен үйүмдө жубайым менен 3 баламды ким карайт, сиз мени өлтүрүп койсоңуз? Калпайды атат бул. Бунун жубайы кетип калып башка шайтанга тие калган. Анысы болсо 10 жылдык күйөөгө тийген. Бунун балдары да жок, жубайы да жок. Айтмага, ак мышыкты көргөн жоксуңбу же бакаларга кошуп жеп салдыңбы? Я. Баары айтып атышат. Үңкүр жылмогусунда мышык пайда болуп калды деп атышат. Ушул жактан издегиле. Мен менен башка ушундай сүйлөшпөй жүр. Өпкөңдү үзүп коюн, айтып коюн. Тапкан экен тең тушту. Карагылачы муну. Макул мастан. 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 Бутуңар такыр эле кыйшык турбайбы сиздики? Кыйшык болсо да жүнү көп. Кышында үшүбөйм такыр. Силерге окшоп жүдөбөй.
Ошентип мастан кургак тоолорду ашып, үңкүр желмек оозуна жетет. Келдим го дейм. Илинип турган штандары окшоп атат. Кандайсың үңкүр желмек оозу? Сенде ак мышык пайда болуп калды дейт го. Ушул мышыкты мен издеп жүрөм. Ооба бар. Мына ак мышыкты бир боз үйдөн урдап келгем. Белим чыдатпай ооруп атат. Элдерден уккам. Белге ушул мышыкты такап койсоң, оорубай калат. Мына белимде байланып турбайбы? Мяу! Бас жаңды. Азыр жүнүңдү баары билден жылам. Белдин баарын тытыклап бүттү ушул мышык. Эмне? Ушунча күлкүлүү болуп атабы сага? Жок үңкүр желмек оозу. Мышыкты белге байлабайт. Мышык өзү барып ооруп аткан жерге жатып алыш керек. Ушундай эле дарылоо таасири тиет адамга, же болбосо бизге желмек ооздарга. Сен болсо бул мышыкты мага бер. А мен сага эртең белиңе сонун шыбай турган май алып келип берем. Болуп турмастан. Мяу! Үнүңдү чыгарба дейм. Азыр койрогуңду жулуп салам, ушунда көрөсүң. Айтып коеюн. Мышыкты көтөрүп алып, мастан үңкүрүнө жылат. Өлө жаман көрөм да мышыктарды мен. Таксоплазмоз деген оорусу жокпаса болду мага. Бергерле бери. Чыккыла үңкүрдөн. Менин тамагымды жеп салган жоксуңарбы? Мына мышыгыңарды алып, жоголгула көзүмө көрөндөй. Бул менин токоюм. Угуп атасыңарбы? Мен силерге айтып атам, Макул, рахмат сизге мастан деп балдар мышык табылганына сүйүнүшүп, боз үйүнө барып калышат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.